Жогорку кеңештин депутаты Алтынбеков Айбек бул ушул биздин Нурмат Исманов атындагы мектепке абдан зор салымдарды кошуп жардам берип келатат. Буну айтып кетсек, атайын азыркы замандын талабы баштагыч класстар ысык тамак менен камсыз болуш керек болчу. Окуучулардын отурганга парта стулдар жок, эски. Мына ошондой эле ушул атайын ысык тамак өткөрүү үчүн алгач ысык суу, муздак суу киргизиш керек болгон. Мына ушул ысык суу, муздак суу киргизиш үчүн дагы ушу биздин депутатыбыз киргизип берген арестондорду коюп, дагы кайрылдык эле бизге атайын тепловой ашкана салып берүүгө жардамдашыңыз деп. Мынакей азыркы учурда фундаменти куюлуп бүттү, кирпичин беремин деп атат, үстүндөгү атайын жабдуу үчүн тирникесин дагы алып беремин деп турат. Кудай кааласа быйыл бүтөт деген ишеничтебиз. Жеке өзүнүн каражатынын негизинде биз аз камсыз болгон 5 үй бүлөгө, үй бүлөнүн балдарына, окуучуларга кийим алып берди, окуу кийимин жана окуу куралдарын кошуп. Андан сырткары дагы биз ушул жеке окуучулардын жакшы окуу жылына даярдоо үчүн дагы жардам көп сурайбыз, жардам берип келүүдө. Ушул биздин айыл, ушу Коткор айылы унутулуп калган айылдардын катарын толуктап жүргөн айылдар эле да. Могу мектебибизди 9 жылдык мектебибиз Нурмат Исманов атында. Муну өз колубуз менен ашар түрүндө саманный деп коет, күбөлө менен куруп алганбыз. Анан заманбап столовой керек болуп, анан кийин Айбекке кайрылсак, Айбек заманбап столовойду салып бизге 3-4 айдан бери материалдарын берип атат. Биз өзүбүз уюшуп ушуну бүтүрүп алуу астында турабыз, Кудай кааласа. Бул Айбектен башка эч жерден бир жардам бул заманга чейин алган эмеспиз. Жолдорубузду дагы 6 километр жолубузду шебенка менен шебендеп берип, жолдорубузду оңдоп берди. Анан могу жерде ФАП бар, ФАПты дагы проекттин өткүзүп, арабтардын жардамы менен куруп алдык. Жаңы. Азыр эң керектүү нерсе ошо медицина ФАП болот. Мындай текеленди жакшы эле. Бирок неме болду, чалым эми неме экен, эми ажалы жетти, шорталайды. Эми үйгө жашаса абдан жакшы болот эле. Өзү ошого жардам берди эле чындыгы. Эми башып кетер бекен, көңүлүн көтөрүшү да чындыгы. Рахмат ошолорго да ушунчалык аракет кылышты. Бирок Алла Таала эми өзү билет экен да кайсы малды аларын алып койду. Монтип элдер, эл бар экен, журт бар экен, силер бар экенсиңер, мына бардыгыңар ушинтип жардам берип, мына ушул үйүм текеленип калды. Эми мен өзүм жалгыз калдым, ошентип неберем менен гана жашайм чындыгы. Ал чоң кызымдын баласы, экөөбүз гана жашап кала бердик. Анан эмне кылам, айла жок да. Анан өрттөнүп кетти го бүт үйүбүз. Эгер мен өтүп кетсем, айтып койгон мага берген жардамдар бардыгына рахмат айт. Эми аягын Алла Таала билет. Бирок бардык нерсени алып жүрүш керек экен деп чалымчы чындыгыча. Ошолорго рахмат айтып койгон, эгер өтүп кетсем деп чындыгы ошентти. Адамдарга, инсандарга, мына жаш балдарга мен дагы эмнедер элем, ушу жакшы тилектеримди айткым келет. Бардык ушу кандай жакшы нерселерди ушу Алла Таала ушуларга насип этсин деп отурам. Мурунку абалы аябай начар болчу, жашоосу начар эле. Аллага шүгүр, ушул Айбек депутатыбыз жардам берди. Сементине, кылган каражатына, шыйбырларына, тинкелерине бардыгына жардам берди. Аллага шүгүр эме. Ошондон бери жашоосу өзгөрдү. Кичине буякта аркасында каражат болбосо, жашоодо кыйнала берет экен да. Рахмат ошол Айбек депутатыбызга дагы иштери алдыга жүрүшө берсин. Дагы деле мындан ары дагы ушундай бейбечараларга карашып тура турган депутаттар болсо, жардам берсе болот. Мынакей кыйлага Айбектин жардамы менен бир үй бүттү. Биздин эле үй эмес, башка үйлөр дагы бүттү. Рахмат ушул Айбек депутатка, жанында жүргөн балдарына,